Ат башы районунда Камчыбек Жолдошбаевдин 70 жылдык юбилейине карата волейбол боюнча ардагерлер арасында турнир өттү. Иш-чаранын ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, спорт ардагерлери, коомдук ишмерлер жана айыл тургундары катышты. Турнирдин негизги максаты аймакта сергек жашоо образын жайылтуу, жаштарды спортко үндөө жана көп жылдар бою өлкөнүн өнүгүшүнө, спорттун өсүшүнө салым кошуп келген ардагерлердин баскан жолун даңазалоо болуп саналат. Эң алгач Камчыбек Жолдошбаевдин өмүр таржымалы басып өткөн эмгек жолу жөнүндө даярдалган аудио баян угулгандан кийин келген конокторго сөз берилди. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызылтайдын тургундары. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурмаматович, Камчыбек Жолдошбаевич. Бүгүнкү иш-чараңыздарды жакшы өтүшүнө чын жүрөктөн куттуктайбыз. Камчыбек агабызды баарыбыз билебиз. Мынакей спорт чебери, жогорку кеңештин эки жолку депутаты, биздин айыл аймагыбызга, биздин жергебизге көптөгөн колдоосун көрсөтүп, спорт тармагына жакшы бир салымдарды кошуп келет. Биздин агабызды бүгүнкү 70 жаш курамына чын жүрөктөн куттуктайбыз агай. Бар болуңуз ушундай эле элибиз үчүн жакшы бир мааракелерди өткөрүп, бүгүнкүдөй спорт тармагына барып, спорт дес олкун булагыдай ушу спорт жагына салым кошуп, жакшы ийгиликтерди, жакшы самааттарды өткөрүп келесиз. Сизге терең ыраазычылык, биздин элибиздин атынан жана Казбек айылдык аппараттын атынан терең ыраазычылык билдирип өтөбүз. Бар болуңуз агай, ден соолугуңуз чың болсун. Кудайым буйрса дагы кийинки жакшылыктар алдыда, Кудайым буйрса сиздин жылдыгыңызда, сиз уюштурган жакшы бир иш-чараларда биз ушу аракет кылып, алдыңызда жакшы бир иш-чарага колдоо көрсөтүп турганга биз дайым даярбыз. Мынакей бүгүн жалпы эле Ат башы району үчүн өзгөчө күн болуп турат. Себеби бир чети спорттун чебери, бир чети саясатта кыргыз саясатта өзүнүн орду бар. Бир чети Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүдө өзгөчө салымы бар. Баатырдын атын алыстанып алдына келсең бир киши дейт. Камчыбекте агабызды өзүнүн туулуп өскөн жеринде жүз көрүшүп отурабыз. Экинчиси агабыздын өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн сунушу менен ушу ардагер спортсмендерге бир жакшылап, бир мааракет көрүп берейин деп баарыбыздын башыбызды бириктирип отурат. Камчыбек агабыздын меценаттык иштери жөнүндө мен Ат башы району эмес, Кыргызстандын аймагында аткарган иштерине токтоло турган болсом, бир топ убакытын сагалам. Мындан бир топ жыл илгери Камчыбек агабыз жогорку кеңештин депутаты кезинде бул биз алыска Ала Бука районунан агабызга сунуш менен келип, ушу Ала Букада чек ара жеринде жашаган спортсмендерге атайын өзү турнир өткөрүп бергенде биз азырга чейин биздин элибиз аңыз кылып айтып жүрөт. Эмесе Ат башы Кыргызстандын бурчундагы киши, Кыргызстандын ар бурчундагы. Бул Камчыбек агабыздын мамлекетчил, патриотчул, ошол чек ара аймагында жашаган элди колдоп берейин, анча социалдык маселесине жардам берейин деген бул кишинин чыныгы патриоттугу десек болот. 70 жаш кутман курагы биздин эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгы менен дагы шайкеш келип отурат. Ал эми эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын Камчыбек Жолдошбаев деген ысымсыз карап чыгуу мүмкүн эмес. Кыргызстандын жогорку кеңештин тарыхы болобу, экономикасы болобу, бардык жагында биз Камчыбек Жолдошбаевдин ысымы менен тарыхты окуй алабыз. Тарых жараткан инсан арабызда отурат. Кудайым агабыз 100 жашка чыксын. 100 жылдыгында ардагерлер, ушул жерде отурган бардык ардагерлер, спорт сүйүүчүлөр, бардыгыбыз чогуу болалы. Агабыздын спорттогу ийгиликтери жөнүндө айтып өттү. Мен аларга токтолбойм. Кыргызстандагы спорттун СССРдин деңгээлине чыгышында, андан кийин эл аралык аренага чыгышында волейбол эле эмес, кичи футбол, күрөш жаатында, грек-рим күрөш жаатында агабыздын эмгеги өтө чоң. Менимче муну мамлекетибиз дагы өз деңгээлинде кадырлап барып табылат. Агабыздын бүгүнкү мааракеси менен чын ыкластан куттуктайбыз жана
Биздин да айрым куттуктоолорубуз бар эле, ушуларды тапшырууга уруксат этиңиздер. Дегенде агабыздын 70 жаш кутман курагы менен Ат Баш району элинин атынан жана өзүбүздүн атыбыздан ушул куттуктоону тапшырабыз. Жолдошбаевичке Ат Баш району социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө кошкон үзүлүү зор салымы үчүн Ат Баш районунун ардактуу атуулу төш белгиси намын ыйгарабыз. Ат Баш районунун ардактуу атуулу Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевич агабызга тапшырып жатат. Өзүнчө кол чабуулар менен куттуктап коелу. Ат Баш районунун ардактуу атуулу меймандар кол чаап коелу. Özgürce kol çağırabiliriz arkadaşlar. Ağırlık başka zaman olsun diye kızın en sevdiği bilegi soğuk sarık deveti neyim ana kol çağırıyorlar. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-6 чакырылышынан депутаты, спорттун чебери, Ат Баш районунун ардактуу атуулу 70 жаш торкол тойдун ээси Камчыбек агабызга сөз берели, кол чабууларыбыз. Урматтуу спорттун ардагерлери, мына булай деп Ат Баш районунун ардагерлеринин атынан, ошол эле кыз келиндер командасынан, мужиктер командасынан силерге чын жүрөктөн чындыкты айткым келет. Себеби волейбол кадимкидей иштердеги ийгиликтерине аражыры болот. Себеби мына өзүңүздөр көрсөңүздөр Кыргызстандын ичинде кандай гана болбосун биздин эсирде чогулган элдердин баарын президенттерин карап көрсөң баардыгы мастер спорттор ошол эмес спортсмендер. Мына Ельцинди карап көрсөңүз Свердловский облусундан чыккан высший лигада волейболист болуп чыккан. Бул дагы эсирдин карап көрсөңөр эсирдин президенти. Путинди карап көргүлө. Бул да самбо боюнча Байба самбо боюнча дагы аябай мастер спортто мыктыларын көрсөтөт. Ошолордун баарын карап көрсөңөр дүйнөсүнүн баардыгы ушундай. Мына биздин өзүбүздүн кийинки президентибиз азыркы Жапаровду карап көрсөңөр, булар дагы өзү физкультурный институт өткөн, бирок футболист, мастер спорта. Мына ошон үчүн ден соолук үчүн лыжный спорту жактырбайт. Мына ошон үчүн кыйын болуп чыгат. Мына мен ошон үчүн элди башкарып, жерди башкарып аткан ошондой. Мына сиздер дагы могу жердеги спортту башкарып жүрөсүңөр, силердин дагы ийгилигиңер, сергектигиңер ушул ар кандай иштер болбосун өйдө болот, ийгиликтүү болот. Мен эми айткым кетип, жерде жаңы келген кишилерге, мына райондун жетекчисине рахмат айткым келет. Себеби спортту өнүктүрүп, элди чогултуп,
ар кандай сонун мероприятияларды өткөргөн, бул деген өзүнчө элдин достугу, элдин биримдиги, кыргыз элинин ынтымагы. Урматтуу бүгүнкү келген волейбол боюнча келген кураман келген спортсмендерди сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, ден соолук каалап, ийгилик каалап, сиздер менен көрүшүп отурганыбызга чоң ийгилик деп куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ошол Тагайби фондунун бүгүн өзгөчө тапшыра турган сыйлыктары бар. Уруксат болсо төрөгө өз колу менен тапшырып койсо, Ат Башы райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Шербаев Муктар Нурмаматовичке Тагайби фондунун ордени тапшырылсын. Сиздердин өзгөчө болуша алгандар. Төрөгөнүн өз колу менен тапшыргандар. Айымыздын меймандары, спортсмен ағалар, ежелер, алақанша атыңыздар. Алтын ежелі қалған Ат Башы өзінің мәне Аким болдырас, Ақжолдай болыңыз, елдің қызматын қылып жатасыз, елдің батасы дейсін. Ат Башы районы өндіріліп өссін, қол шағырылсын. Айыл аймағының айыл өкімет басшысы Болотакунов Кыргызбек Болотакуновичке ағамыздың 70 жылдық мерекесіне арналған атайын төшберге айыл басшылығына тапсырылсын. Ағайымыздың өз қалдырын, қол шағырылсын. Тагайби коомдук фондунун төрагасынын орунбасары Арипов Тургуналы агабыз мейманда сөз кезегі өзүңүздө болсун. Кол чабыңыз меймандар. Арзаныңыздар, тургундар. Мен ушу Камчы аке менен чарпалуу гана тууганчылык мамилеге кандан бери ушу узулду айылына каттап калдым. Мындан 3 жылда бир келдим эле. Кече келаптык жолду ошо Бишкектен чыккандан ушул айылына чейин келген жолду көрүп, анан айылдын ичинде салынып турган жолду көрүп дагы өзүм таң калдым. Агам кеткен жол айылдан башталат дейт. Кыргызстанда өнүгүү жакшы болот дегенди байкасак. Бул деген бүгүнкү бийликтин эмгеги да Саты Жапаров башында турган. Анан сыкалдар эми сүйлөшү көп, бирок мен так кыскача токтолуп кетип турган жери менин болуп келип калды бул жерге. Бул да президент ротациясына байланыштуу да. Кече мен мына конокто отуруп да сурадым да. Мен мындай иш кылдым. Мага бир жаман адам болду да. Ой, бир саат келип калды да айтарым сиз ешким айтпады. Анан кийин көчөдө да басып үстүндө бир кишиден сурадым. Ой, жалбактан аким келген мындай иш кылдым. Анан кийин баары макташып берди. Анан мен да карап ойлодум. Камчыбек ушул кылыктын эли биринчи сөз бул депутат шайлап. Камчыбек ушул элге кызмат башка түзүп берди экен. Силерден бир элден айланса болот да. Анан ушул бүгүн келгенде да карап отуруп, ошо түштүктү дебестен жакшы кабыл алып, колдоп иштеп жаткан жүзасы болот. Бул да баягы тарыхты калыптандырууга Кыргызстандагы регионализм деген бир оору бар. Ошол жою боюнча президент жасап аткан чоң иштердин бири. Мен жакшы кабыл алган задачаларды ишке ашып деп ойлойм. Бул багытта сүйлөшүүнүн аялы көп. Анан мен Камчыбектин бүгүн 70 жылдык мааракесине байланыштуу турнир өткөн боюнча спорт боюнча Ассамдагы мен тартышкандар бул кишинин баары жакшы билет. Мен тарых багытында эле бир аз кылган иштерди сиздерге айтып коюйм деп атам. Анткени Тагайби фондун түзүлгөн, себеби азыр дүйнөдө өздөрү ушундай болот. Бирде улуттар эмес, уруулар эмес, чоң мамлекеттердин деңгээлинде тегине карап улуттар мамиле түзүп калды. Түрктүлөр менен, славяндар менен, фарстар менен өзүнүн байкатышсын. Ошондуктан Кыргызстан эгемендүү болгондон ушул тартып калыптандыруу багытында да коомдук түзүлгөн. Тагайби фондунун төрагасы
Жолдышбаев Қамшыбек ағамыз, мен орынбасары болып, мына бір 10 жылға жақындап қалды, іштеп отырмыз. Ушул бағытта айтып кетейін дегенім, Тағай би деген ким болған. Бүгінгі егемен мемлекеттің негізін түзген кішілердің бірі десем де болады. Анткени өз алдынша мемлекет түзүш үшін биринчиден улут болуш керек. Экинчиден анын чектелген жери болуш керек. Аны кошуна мамлекетте тааныш керек. 1307 жылдар Кыргызга кол жүрүлү бар. Тағай би атабыз 100 жыл ошол орус падышалыгы согушуп атканда мамлекет түзүүгө даярданып болгон экен. Бүгүнкү күндө биз ушу Тағай би атабыз түзүлгөн санжыранын негизинде жашап атабыз. Кыргыздын оңчул ичкилиги. Баарыбыз бир атанын балдарыбызды ушу Тағай би атабыз түзүп, энчилеп жерлерди берген экен. Веганский дәрманы толук эле ичкиликтерге берген. Мына Акбашага чейин Саяктын жери, бул Азыктын жери, бул Сарбагыштын жери, бул Жетегеттин жери, бул Бугундун жери деп чектелип берген экен. Себеби ал мамлекеттик түзүүнү ойлогон экен. Ушул багытта Тағай бийди эскерүү тандоолоо боюнча Камчыбек аябай биздин коомду катуу колдоду. Багыс жыгыттарга идеяны айткан менен ошо Тағай атабыз кан көтөрүлгөн жерге Барселонага барып боз үйлөрүп тигип жылкы союп чоң зыярат өткөргөнбүз. Оңчол ичкилик кыргыздар чогулду. Андан кийинки жылы 500 жылдыгын белгиледик. Бишкекте филармонияда 1000 адамды чогулду. Адамдар мен тагынчылыгын ордендагы Тағай би ордени, мына менин бүгүн сыйлап отуруп, муну сыйлыктарды менен алып жүрсө болот. Анткени бүгүнкү Кыргызстандын фундаментин куруп кеткен киши Тағай би болгон. Эми бул багытта да айта берсем элге өтө чоң. Камчыбек байканын башка сүйлөткөрүндө адамдар көп экен. Мен дагы баягы көп сүйлөй бербейин, убакыт алып. Камчыбекти баягы 70 жылдык мааракасы менен куттуктаймын. Ушундай элге ыраазы болуп отуруп, ушундай кишини, ушундай адамды ушул жерде тарбиялаган, колдогон, өстүргөн, силерден дагы бир айтам айланып кетсе болот, силерге таазим. Камчыбекти куттуктап, көп жашаңыз. Жеңе менен ушу тең арып дегендей. Карлык торун Алла bir ардактуу сүрүн сизге буйрусун. Жүзгө чыгың. Терең bir карлык торун сүрүн буйрусун. Şu элиңиздин мындан кийинки да ийгиликтерине өнүгүшүнө көп жашаңыз. Рахмат силерге дагы. Биз бүгүн мааракесине ылайык бир аркама алып койдук эле. Анан муну транспортировкасы да бар экен, анан айтып калды. Бишкек шаарында да куда калса болот, тойлор болот дегенден, анда Бишкектерин эле беребиз деп ушуну токтотуп коелу керек. Бизден Тағай би коомунан бир аркылык. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы өткөн жылдагы кабыл алынган умгу программасында дагы бир пункт дене тарбия спорт. Ушул умгу жолду дагы орто муунга, кийинки муундарга дагы жайылтуу дагы ушу биздин райондун спорт ардагерлери өздөрү үлгү болуп атышат десек жаңылбайм. Анан эми бүгүнкү спорттук иш-чарага, майрамга мына залда отурушат эң алды 90 жашты багыткан Советтер Союзунун спортуна мастерликке кандидат күрөш боюнча Калия Сагай отурат бул жерде, жаңылсак Калия Сагай. Кол жаап ал эми бул кишиге улай дагы мына 80 жаш, 75 жаш, 70 жаш баргандары биздин спорт ардагерлери отурушат залда, мен баарын бирден атап отурбайын. Ошондой эле биздин бул жерде спортсмен апаларыбыз да отурат. Апа дегенибиз ушулардын баарынын бала чакасы бар, неберелери бар. Мына бейиш энин таманды деп бекер айтылбайт экен. Буюрса энелердин да майрамы болуп жатат. Ушу биздин спортсмен апаларды дагы энелердин майрамы менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Анан эми бул турнирге Камчыбек Жолдошбаев атындагы турнир экенде угуп калышып, буюрса ушу командаларыбыз негизинен толук келди. Мына азыр залда
17 komandada oturuşat sportun ardagerleri. Mınдай eseptegende 170'ge jakın bizden sport ardagerleri gelip katışады. Kamçıbек Жолдошбаев. Анан эми siz дагы 70 жашка чыгып атыпсыз. Буюрса бул кутман курабыз. Кут болсун дейбиz. Bizde uşul bağımızdı bugünkü sportluk işlere mayramda uyuşturup birinci özümün rayondan ayıldan başlatan degenden keyin biz de şu kuvanı menен uyuşkanlıkta gelip katışıp ülgülü bir sportluk oyunlarını görsetördük degen buna bizden sport ardageri oturada. Kırgız memleketinin önügüşüne zor salın koşup geldiniz. Sizge bundan arı dabeken densoğluk, uzun ömür, üy-bülöңүз менен бактылуу өмүр сүрүшүңүздү каалайм. Сизди терең урматтоо менен Ат Баш райондук аксакалдар кеңеши төрагасы Сейден Сатиевич. Аксакалдар кеңешинин кутуктоосу oyun çağlar basın. Sen айтып коеюн, Камчыбекке 70-жылы бүткөн сонду. Мен орус мектептен Ат Баштан Камчыкем ошондо кызым тудан бүткөн. Ошо кезде бул иши сборный Ат Баш районунун атынан волейбол ойночу, мен сборный Ат Баштын атынан күрөш ойночумун. Мына эмелей эстетип кеңеш өмүрүңүз uzun болсун. Oyun çağlar basın. Havayı bir medali. Ol çıkarmamızda değil mi? Sportlarımızda benim Kamçıbek'im Kırgızistan'da isteğe girgen sportçu. Demirlersi büyük lösünü. Demir Kamçıbek kayda olsa sen sonun yakşı oldu bütün. Yani artık aşkımın gazetelerinde çok bir sen bu tuttu. Özürlükü. Şu Kamçıbek şundan diyor. İnstitütte zirvende benzer bir şey bakıyorum. İnstitütün, Kırgızistan'dan İnstitütünün kapitan komandası. Genelde 5 yüküydü. Andan Kırgızistan'ın birinciliğiydi. Andan komandasının içerisi oldu. Benim bilişimce. Kallem olsun, yemeğisinin olsun. Birbirinin vakti tağlayla olgancı. Nasılıyız? Bilesin ki bitmeyi kaldık mı? Kana suğa cüye var bir şeyden oynaşıyor, cüye. Altı balatın ne işti var? Pisine değil. Arık kale alamalısın. O şanda ben 8'de olsun çıkarttılar. Benim ballarım, ben aşağıdayım ballar. Bekletme olacak. Cüye var, cüye var. Kıntımağımız şimdi jakşı olacak. Kıntımağımız bana olalım, yırtacak olacak. Ben biliyor musun olsun? Beş şeyden yalanlıktan halis kaldım. Şu geliştirişimden jakşılığa halis kaldım. Ben jakşı tanıyım. Resim olsa 91'e çıktım. Eşim işte kocam oldu, soktu. Benim kaygımın onu küflerim. Toplumları Akavuz'da, Aksakal'da, Kamçı'da varsın, 70 yıllık hareketler adayı üstünlük, sizlerin kol zamanı, Akavuz'da hareketleri, Kamçı'ya gidip kolu kırmak böyle, kol zamanı. Bayramımız kutlu olsun. Kamçıbek Bayken'in 70 yıllık hareketi daha kutlu olsun. Daima şu sportla koşkan sağlamın bizim At Baş rayonunda ulaşıp dursun. Andan aytarım buna bu oyunda ardagerlerin oyunun uyuşturup koygan Seyden Akke'ye çok rahmet. Seyden Akke'ni daima
Seydaneке daima barыбыз tuyuşturup, ушундай жакшылыk алып келип жүрөт. Мурунку хакимибиз да ушуну жакшы колдоду эле. Анан кийинки хаким дагы жакшы колдойт окшойт, мындай жакшы ишти биринчи баштап атат, да туугандар. Хакимдин ишине да ийгилик каалайлы дагы. Ардагерле буну кутманбай иштеп турсун. Жакшылык болсун. Камчыбекке жакшылык болсун. Hareketi Limanımızda, ağamızda, adayın ağamızda 70 yıllık hareketinden kış belge. Bol çıkartmamızdır. Ağamızda öyle. Sport sürücüler, uyarmanlar, Kızıltayımızga kuş geldizler. Barınızlarga gelip, vaktınızlar bergen üçün aslında çoğun rahmat dep koyup, bugün çılçınına gelgende Kamçıbek merkezinin marekesi 70 yaşlıkla kutlu olsun. Bu işi gelmeyeler. Bu işi en sonunda kadaylı, uzun ömür kaynalı. Aytып otursak bu işte geçikendeki canağı özün basıp etken yolu, tarihı aslında aytıldı. Ama biz bana geçse o şoval borcunda aytatılan olsak bu işini bana gösterip bana bile çakat o birinci dünya çıkıldı. Gözülmeyi ver açtı. Uçkan toğu asman gayet götürüldü. Rakide uçtuda şunday biz eleştirtiyoruz bu işin emes. Şu işin emesi için Kızılkı'dan köp galibiyetler çıktı. Çeçenler'e, Dağdır rayonundan çıktı. Benim olduğunda ayavay çoğun bir oldu. Ne deyiz? Ayta turgan bolsak hemen hayırına köp taş işleri tazadı. 100 hektardan aşık yerde atıp yıkatar. Bu şey işini sağlık bergen kanal bilen biz mundakanda toy alıp, malımızды alıp tansaq davatabız. Bu öte çoğun aytılgan menen 100 hektar деген menen arjağında çoğun zor işler var da. Şu işine çoğun rahmat ötede görmüşler taladı. Biz arkadaşlar var. Ağlamına dolu ayırmak başlamak degende çeşitine gelgenden bizim ayetçisine baktılaydık. Bunday kişiyiz var. Tam çekmek gerekiyordu. Niye degen işlerinde düşüşüne sıkıntılar, öğren gel, ardına kalya saray gel, mükemmelde niye degen sözler sayıktı. Bunun bari bugün tarih, erteki tarih bir barakçasına dalıldı Kızıltay'la. Çeşitine Bayker'in altına güzel tarihte bir barakçağa böyle koştu. Anan Bayker'e tarih yolu, en soğuk, uzun ömrü, kaç geleceğiz. Darı arttırırsın. Anan bu hakim bilen hükümet için seyirlikler kutlu olsun. Bayken olsa Akbaşı'nın akıllı ol. Gelecekte tarihte bizim Bayken'imizde seyirliklerin bilen görevli barımızlara gençoluk kalayın. Ayta turgan söz yok. Vakıtlar barımızda iyi gidip Mutlak gelsin, savaş. Mutlak komanda gelsin. Bugün bu yolda buraya gidiyor. Урматтуу бүгүнкү турнирдин катышуучулары, урматтуу биз сыймыктанган Камчыбек байке бүгүнкү 70 жылдык мааракебиз куту болсун. Кыска сүйлөйлү, билген нерсени айтып кетейин. Сайыс турнуарында класс A'да Кыргызстандан биринчи болуп Камчыбек байке өткөн. Агесте команданын составы бүтө орустар менен немистер болчу. Мен катышканда ойногон оюндарды көргөн болчумун. Ошонуңуз куту болсун. Бар болуңуздар, büyük bir toyunuz kutlu olsun. Mutlu olsun. Aday 70 yıllık harekete jubileyi kırış bir gün eskidasına kalsın. Oldukça olsun. Урматтуу ага эжелер, ардагер аталар, апалар, бүгүнкү ушу бизди чогултуп жаткан Кызыл Туу айыл өкмөтүнө, анын ичинен ушу агабыз Камчыбек Жолдошбаевичке сизге терең ыраазычылык. Биринчиден мааракеңиз куту болсун, ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен бакубат жашоодо жашаңыз. Баардыгыңыздарды бүгүнкү күн менен куттуктайм. Спорт ден соолуктун булагы дегендей баардыгыбызга ден соолук болсун, иштерибизде ийгилик болсун. Эң башкысы күчтүүлөр жетсин, ынтымак болсун. Улуу
спортсмендери мына спортты сүйгөн үчүн келип отурабыздар. Спорт бул сулуулук, спорт бул тынчтык. Спорт үчүн Эмре Жолдошбаев, Камчыбек Жолдошбаев байкебиз неден сөз айтып кетти. Действительно, спорт бул сулуулук, дүйнөнүн тынчтыгын алып келген спортта. Ден соолук, өмүр узун болсун, ден соолук чың болсун Камчыбек байке. Үй бүлөңүз менен, бала бакыраңыз менен, кыздарыңыз менен азыр эмне деген жумуштарды кылып атасыз? Камчыбек байкенин айтып отурса жөнүнө жумок. Ушундай алтын кишини биз көзү барда баалайлычы. Анан көз өтүп кеткенде анан агаты болгон эмен баарын берип. Азыр дагы эмен айткым келет. Эмне үчүн Камчыбек байке мурун айылын акылын алыш керек болчу? Ийгер эле. Каракылачы, биз убагында баалабайбыз, анан эми баалайбыз. Ушундай көзү барда, колунда бар, көзү кишилерди мына кайрасканы караңызчы. 91 да ыйлабыйды бакчы киши. Спорттун чебери, спорттун легендалары да бар, легендалар. Өмүрүңүз узун болсун, спортту Камчыбек байке жекеле волейбол эмес. Муз үстүндө хоккейди да колдоп келет биздин атбашы өлөмдө жаштап калган чыгарганга. Экинчи волейбол эме күрөштү балетистер билеге 5 саат үстүндө зал салып берген. Болгон күрөштүн болгон спорт түрүн колдоп келет. Ден соолук чың болсун. Камчыбек өмүрүңүз узун болсун. Жакын Темирбек агабызга, ол чагыбызда Камчыбек байкенин өзү бар байке. Мен айтып болсом. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү турнирге келип, үш жерге убактыңарды бөлүп келип катышып берип аткан спорт сүйүүчүлөрүм бүгүнкү Камчыбек Жолдошбаевдин турнирине катышып, активдүү жакшы оюн көргөзүп чын жүрөктөн тилектешпиз. Эми Камчыбек байке боюнча алдыда аябай жакшы тилектер айтылды, сөздөр айтылды. Бул кишинин басып өткөн жолу, элге кылган кызматы тарыхта, айтып атпайбы, тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калчу адам. Сизге Камчыбек байке биринчиден ден соолук, өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөңүз менен, элиңиз менен, журтуңуз менен аман болуңуз. Бизде Кызыл Тууда бир сөз эске түшүп кетти, сиздерге айтып коеюн. Эгер Камчыбек байке депутаттыкка коюп атканда анда спорт залда жолугушуулу, анан Камчыбек байкенин алдынан тосуп чыгып, анан бу жерде көз өтүп кетти, Боскелек Токтогул деген байкебиз бар да. Анан комуз алып ырдап калчу. Анан Камчыбек байке кирип келатса, комузду коштоп ырдап атпайбы? Ошол эки ооз сөзүн эстеп калыптырмын. Кара өлүм жер деген, Жолдошбаев, Камчыбек, Бегет дайра деңиз бар. Оппозиция десеңер Эшимхан Мез бар болот. Ошол кезде Эшимхан Мез оппозиция болуп жүргөн айышты көз өтүп кетти, жаткан жери жайма болсун. Камчыбек байке дайыр жолу токтолуп коюңуз. Куттугум, ишиңизге ийгилик, ден соолук. Баракелде абай өзү 70 жылдык баары келген өз белги. Айтылды Мырзабек агабыз арасында. Ал чакырыңыздар. Арбаңыздар, ырсыгандар, эжелер, коноктор, катышуучулар, биринчиден куттуктап кетейин. Камчыбек агай, сиздин тарбияңызды көргөнбүз, өскөнбүз, волейбол ушул агалардын аркасынан өсүп, эми баягы ыйлап ийген жокпуз, бирок бир топ эмгек кылганбыз. Таалай башта Камчыбек агайдын эмгегин билебиз, сен баардыгын айтып берди Камчыбек агай жөнүндө. Таалай экөөбүз дагы Кыргызстанга кошкон бирке болсо дагы волейболго салымыбыз бар да. Ал эмнени себебин болуп атат ушундайга Калия агайдай, Камчыбек агайдай, биздин агайлар Астап агай, Төлөбай агай, көп агайлар бар эми санап отурсачы. Анан ошолордун эмгеги менен баягы аганы көрүп инөөсөт болуп, мына Аксыдан дагы байкем келиптир, жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Элиңер жакшы экен деп мактап атасыз. Ушундай эле болсун. Мен азыр көп сүйлөбөйүн, сиздер баягы неме көп болуп кетти. Могу бийлик башындагы аким баштап келип атат. Волейболго качан баягы немеден келишчү эле.
Көптен бeri ушундай дем болуп калды. Айрыкча мына Сейден Сатиевич баштап ушу бийликтегилер дагы келип кызыгып бизге ушу спортту шарттарды түзүп берип атат, залдарды ачып берип атат. Анан жакшы нерселер болуп атат. Рахмат баарыңыздарга. Майрамыңыздар кутту болсун, оюнуңуз жакшы өтсүн. Баракалла. Ага, көрүшпөйт. Кут болсун. Спорт менен маданият бирге жүрөт. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Ошол айылды даңазалган ааламга ушул спорт экен, анан маданият экен. Агабызга атайын куттуктап келген Ат-Баш районунун маданият бөлүмүнүн мыкты кызматкерлери, атайын ушул агаларыбызга, эжелерибизге атайын ыр белектерин арнап келген. Уруксат болсо мына ошол өнөр боздордун өнөрүнө күбө болуп, андан соң анан оюн зоорубузду баштасак. Ат-Баш районунун маданият үйүнүн мыкты кызматкери Буденова Айтолкун кызыңыздар Кыргызым деген чыгармасын жалпы агаларыбызга, эжелерибизге ыр белек кылсын. Кол чайкаңыздар. Агабыздын бүгүнкү 70 жаш мааракеси дагы бир жолу кут болсун. Казыбек айылынын тургуну Ардагер Исмаилова Алиман эжекебиздин куттуктоо сөзү жана эжекебизге арналган атайын белегибиз бар. Кол чабуулдарга тосуп алалы. Ардагер. Саламатсыздарбы, Ат-Баш районунун ардактуу спорт сүйүүчү ардагерлери, урматтуу Тайке. Жалпы кыргыз эли амансыздарбы? Тайкемдин бүгүн 70 жылдык мааракесинде келип жакшы оюн берендер, жакшы маанайда келген баарыңыздарга жиң катары баарыңыздар таазим этем. Тайке мааракеңиз куту болсун. Ден соолукта болуңуз. Жумакүл Тажиген менен бактылуу дөөлөттү карылыкта кылымдын селесине чыккан байбай чыгыңыздар. Кечээкиден арызарды көрүп алып, сүйдөндөр экинчи менен кызматын туткушты. Неберелердин, чөбөрөлөрдүн, кылыбалардын сыйынын батын көрүп бар болуңуз. Атайын 70 жылдык мааракеге төшбөргү кут болсун. Урматтуу атбашылыктар, спортсмендер, эски спортсмендер баарыңыздар, анын ичинен ушул эли келишим бирге чоңойгон чогуу тоюну Кен Камчыбектин мааракесине Кудай куттуктап жакшылык болуп ушундай той өтсүн, жакшы өмүр сүрүп ушундай деңгээлге жетип, жеринин, элинин, ийилеринин, бүт туугандардын, өн тустарынын, спортсмендердин атынан Кудай ден соолук берип, өмүр uzun, бактылуу талай жигиттерде болсун. Саламатсыздар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Баарыңыздарды бүгүнкү салтанат менен куттуктайм, салтанат менен. Эми Камчыбек тууралуу жакшы сөздөр айтып атышыр, анын баарын кайтара ойлобойм. Камчыбек окутуп кечтен бери таанышпыз. Ошондон бери жакшы саламдашып жүрөбүз. Камчыбек рахмат, ушунча башына кошуп, ушундай мааракет өткөрүп атканы. Ишиңиз ээрүү болсун, Кудай ден соолук берсин, боло аткан урматтуу жыйындар. Урматтуу Камчыбек ага, сизге чын ден соолук, өмүрүңүзгө Кудай береке берсин, үйлөрүңүздүн бакты талай болсун. Мына бул жерде отурган спорткерлермандар сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Жеңсеңер да, жеңбесеңер да бүгүн ушул мааракеге катышып спорт ойноп атканыңыздарга чын ден соолук болушу баарыңыздарга бакыт таалай каалайм. Урматтуу спортсмендер, урматтуу эл журт, урматтуу атбашылыктар, урматтуу Камчыбек аке, Сейден Сатиевич, акимибиз, бүгүн биздин айылда чоң той болуп отурат. Себеби жана алдыда айтып кеткендей, биздин айылдан көптөгөн кыргызга белгилүү инсандар чыккан, анан акимибиз
баса көрсөтүп айтып кетти. Ошол эле ошол чыккан жигиттердин арасынан алдында ушу Камчыбек байкебиз айылга кылган кызматтарын айтып атабыз, республикага кылган кызматтарын айтып атабыз. Камчыбек байке ден соолугуңуз чың болсун, бүгүнкү мааракеңиз кут болсун, айылдан кентигиң кесип турнирди баштап атабыз. Мен ойлойм, бул турнир республиканын башталында да болот болуш керек. Камчыбек байкем жана башка айткандай, Кыргызстандан биринчи сборныйда ойногон спортсмен. Ана Камчыбек байке ушул чыккан топтордун алып келип ойноп чыктык да биз. Камчыбек байке бизнеске ушул баштаганда спорт деп түшүнөм да. Себеби мен ушул Камчыбек байке Индияга барып келдим, мына китайский биз Кенияга жетпеген кезде ушундай Кенияда көргөн ушуну алып келип анан ушундай бизнес кылса болот экен деп айткан эсимде да. Биз анда кичинекей бала элек, Камчыбек байке. Бизнести да ушу спортске көзүңүздү ачтып болуш керек. İşinizde iyilik olsun. Daha bir jolu emeği kalmayın. Anam Kızıltuğ bir Kamçıyık belki başlagan için 60 pirinç degenge gidiyor da var. Buga çeyip Kazbek aylık ötüne hoşlu oynap жүргөнбүз. Kızıltuğ özümce çığırdan komanda olup. Anam bizim komandada birinci rayon maçlarına koşup atабыз. Ben de özümüzdün komandaga da iyilik kaalayım. Uyat kulağını hareket kılabыз. Rayonda, облыста Nasır деген ағайларды осылай айтқан маған, бізді ойнап барғанда. Камчыбектің заңы менен, Камчыбектің физика менен облыстан киши чыккан эмес мектептен депчи. Ушу Камчыбек айылында ошо кишине тарбиялаптыр, грамота Насыр ағайыбыздар. Камчыбек байке, сиздер бир Кудай берген күч менен, Кудай берген тарихи талант менен чыккан спортсменсиз. Сізге игілік. Анан Акимович дагы Алабакадан келип отурат. Мен Алабакага таныштым эле Аким менен. Акимге дагы игілік каалайлы. Сыйласын сиздердин алышаулар. Аганы сыйлайт деп ошону айтса болот. Агамдын турнирине катышайын деп Азиядан арача Америкадан атайын келип отурат. Барбакыңыз. Жалпы барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Агабыздын дагы бир жолу 70 жылдык мааракеси кут болсун. Кол чапыңыздар. Ачылыш аземи бүткөндөн соң дароо волейбол боюнча командалар аралык күч сынашуу башталды. Оюн бир эле учурда 4 мектептин спорт залында старт алды. Мелдешке Ат башы районунун бардык айыл аймактарынан келген спортчулардан курулган командалар катышты. Оюн абдан курч жана кызыктуу мүнөздө өттү. Ардагерлер өздөрүнүн тажрыйбасын, спортко болгон өчпөс махабатын жана жогорку чеберчиликтерин көрсөтүштү. Кызыктуу өткөн мелдештердин жыйынтыгында төмөнкү командалар жеңүүчү аталып, акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Эркектер арасындагы командалардын жыйынтыгы төмөнкүчө. Биринчи орунду Ача Кайыңды командасы. Сыйлыгы 35 000 сом. Экинчи орунду Кара Суу командасы 25 000 сом. Үчүнчү орунду Казбек айылынын командасы 15 000 сом. Төртүнчү орун Калинин командасы 10 000 сом. Ал эми аялдар арасындагы командалардын жыйынтыгы төмөнкүчө болду. Биринчи орунду Ат башы райондун борборунан келген команда 35 000 сом. Экинчи орунду Казбек айылынын өкмөтүндө иштегендерден түзүлгөн командасы 25 000 сом. Үчүнчү орун Казбек айылынын командасы 15 000 сом. Төртүнчү орун Калинин айылынын командасы 10 000 сом. Жеңүүчүлөргө атайын кубоктор, дипломдор жана акчалай сыйлыктар салтанаттуу кырдарда тапшырылды. Жергиликтүү тургундар мындай спорттук иш-чаралар аймактагы ынтымакты бекемдеп, өсүп келе жаткан муунга чоң үлгү болорун белгилешти.